Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, коррупцияны 2 жылдын ичинде толугу менен жөөм деген сөзүңөрдү бир нече жолу уктум. Толугу менен колдойм. Коррупциянын өлчөмүн 10%га түшүрсөк, толугу менен жеңдик деп койсо болот. Бирок коррупцияны жеңем деп жазаны эле күчөткөн эч кандай пайдасы жок менимче. Анткени коррупция жөнүндө сигналдарды ошол эле коррупционерлер карайт. Жазаны күчөтүп атсаңар, коррупционерлер акча топтоп коррупцияны күчөтүп атат. Жаза күчтүү болсо, жазадан кутулуш да кымбаттайт экен, ошол эле коррупционерлер андан 5 бетер байыйт экен. Коррупцияны жеңиш үчүн бир негизги ыкма бар, аны бүт өнүккөн коррупцияны жеңген өлкөлөр колдонгон, азыр деле колдонуп атат. Анын мааниси жөнөкөй математика, мамлекеттик кызматкерлердин киреше чыгашасын көзөмөл кылуу эсептөө системасы. Мамлекеттик кызматкердин акча короткондун, буюм алгандын же бир жерге чогултуп сактап алгандын эсеби мыйзамдуу жол менен тапкан акча каражаттан ашып кеткенде, ошол паракорлук жөнүндө сигнал болуп калат. Бул жөнөкөй математика. Биздин мыйзамда ушундай системанын ар кандай бөлүктөрү, белгилери бар, бирок практикада жакшылап туура иштетилбейт. Декларацияларды мамлекеттик кызматкерлер толтурат, бирок билебиз, паракорлор өзүнүн кылмыштуу жол менен тапкан акча, буюм каражаттарды туугандарга, досторго же кылмыштуу өнөктөштөргө жазып коет, же офшорлорго которуп коет. Азыр криптовалюта пайда болду, ар кандай жолдор көбөйдү. Бирок аны тапкан атайын профессионалдуу кесиптик ыкмалар бар. Мыйзамды карасак, кылмыш жаза кодексте мыйзамсыз баюу деген кылмыш 140 беренеде көрсөтүлгөн. Анын мааниси мамлекеттик кызматкердин чыгашасы кирешеден ашып кетүү. Ушул беренени туура колдонсо, жазаны күчөткөн кереги жок. Мамлекеттик кызматкерлердин паракорлугу оңой эле ачылып баштайт. Ошондо коррупцияны чын эле 2 жылда жеңесиңер. Башкача айтсам, коррупцияны 2 жылдын ичинде жоём десеңер, ушул эле жол бар. Бирок коррупциянын күчүн баалабаган болбойт. Илгертен бери чогулган күч. Киреше чыгашаларды көзөмөл кылуу эсеп системасына бүт өлкөнүн коррупциялык күчтөрү тоскоолдук кылат. Коррупцияга малынган прокурор сотторду сатып алат. Анан кийин ошол мыйзамдын ичинде болгон карама каршылыктарды колдонот да тоскоолдук кылып ошо жазадан кутулат. Ошон үчүн биринчиден кылмыш кодекстеги 140 берененин жазылганын тууралаш керек. Ар кандай кереги жок кошумчаларды, карама каршылыктарды тууралап, маанисин сакташ керек. Мааниси болсо жөнөкөй математика, киреше менен чыгашанын ортосундагы математикалык айырма. Андан тышкары 2023 жылда байлыктарды легалдаштыруу мыйзам кабыл алыныптыр. Ал мыйзам боюнча мамлекеттик кызматкерлер 1000 сом төлөп коюп эле 100 миллион сомго чейин акча, буюм каражаттарды легалдаштырып, анан ошо 100 миллионго чейин сомду пара ала берсе болот экен. Ушул байлыкты легалдаштыруу мыйзам үчүн ушул кылмыш кодекстеги мыйзамсыз баюу деген кылмыш ошол берене маанисиз болуп калат экен. Коррупцияны жеңебиз десеңер, ушул карама каршылыктарды жоюш керек. Бул боюнча сунуштарым бар силерге.